Бул президенттин быйылкы жылды жарыялаган балдардын укугун коргоо жылы негизи сиздин тармакка көбүнчө тиешелүү экен. Чындыгында эле айтканыңызда калет жок. Бул бүгүнкү күндө биздин коомчулуктун бир абдан орчундуу маселеси болуп жатат. Балдардын кордолушу жана аларга көрсөткөн күч колдонуулар. Андан кийинки суроом мына ушул социалдык тармакка биздин чыган бизнесмендер же болбосо абдан бай компаниялар десем болот, аю, дордой сыяктуу алар деген ошол жанагы жетим балдар үйүнө, карылар үйүнө жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өз жардамдарын берип турушат экен. Бул атайын катталып, каттоодон өтүп сиздер аркылуу берилеби же ким качан кааласа эле алып барып бере береби? Эң жакшы маселе айтылды да. Кээ бир бизнесмендер дагы мындай мен сүйлөшүп неме кылып калсам, биз жардамды беребиз дейт. Бирок күмөнүбүз бар. Ошол балдарга же болбосо карыларга жетеби жетпеби деп да. Себеби кулагыбызга илинип калып атат. Анча мынча биздин алып барган ошол жардамдар кайра эле биздин артыбыздан базарга кетет экен, магазинге же үйлөрүндө кетет экен деген мындай кооптонуулар айтылгандыктан биз атайын буйрук кабыл алганбыз. Ага ылайык ар бир ушул биздин мекемеде бул балдар үйү болобу же болбосо тиги карылардын үйү болобу, келген ар бир жардам атын айтса аты менен, атын айтпаса частное лицо датасын коюп эмне алып келген. Маселен 50 памперс алып келди, 5 кило кум шекер алып келди, 15 кило эт алып келди деп жазып биздин сайтка муну жайгаштырыла ар бир. Анан бул баягында бир коомчулукта бир мындай аябай коомдук резонанс неме кылган, пайда кылган бир учурдан кийин муну биз колго алдык да. Дом малютка бар, ал бизге карабайт, ал саламаттык сактоо министрлигине карайт да. Ошол жерге бирөө айтып атат, 100 килограмм эт алып барып таштасам, аягында 49 килограммыны неме кылыптыр, приход кылыптыр. Калган 50 килограммыны ошо өзүнүн үйүнө алып кетип калыптыр деп. Ошондон кийин ар бир ушу жардам берген адам көзөмөлдөш үчүн, ошол даректүү жетиш үчүн биз азыр ушу сайтка ар бир мына социалдык стационардык мекемелерибиз боюнча маалыматтарды киргизгиле деп азыр киргизип атабыз. Мен ушу учур менен колдонуп, биздин ушул бардык жарандарга, кайрымдуу жарандарга дагы кайрылып кетет элем. Эгерде жардам берсеңиздер, сөзсүз түрдө биздин министрликке кирип, кайсы күнү канча килограмм түштү, ошол түштүбү приход болдубу. Биздин отчетко эгерде сайтка түшкөн болсо, ал бухгалтерияга мындай атын жаздыргысы келбесе жөн эле. Атыны жаздырбагандар да бар. Бирок ошондо жеке адам же частный лицо деп жазып туруп эле, бирок эмне түшкөн. Анан мен ушу талап кылып атабыз. Баягы баарын бириктирип жазып койбогула депчи. Бир айда жеке адамдардан 200 килограмм эт түштү деп жазбагыла деп. Себеби мен 50 килограмм алып келсем, ошонун ичинде меники кирештелдиби, киреше болбодубу, күмөнүм болбош үчүн ар бирини датасы менен жаза турган болсоңор, меники турат мына жерде, 50 килограмм эт бердим эле, 50 килограмм турат дегендей болуш керек деп азыр биз талап кылып атабыз. Муну биз колго алганбыз. Мен ошо кайрымдуу адамдарыбызга кайрылат элем. Эч коркпой, башка жака кетип калат дебестен жардамыңыздарды берсеңиздер, ошо өз дарегине аманатты жеткирүүгө биз милдетти моюнга алганбыз, аны жеткиребиз. Бул сөзүңүз туура. Анткени чындыгында эле бүгүнкү күндө ошондой жарандар күмөн санап даже бербей калган учурлар болуп атат. Берсем баары бир деле ал балага, ал жетимге, жесирге же оорулуу адамга жетпейт экен деп. Бул абдан жакшы нерсе экен. Мен ойлойм, бул ушул социалдык соц жардам берүүдө бул коррупциялашпаган бир жакшы бир багытты түзөт деп ойлойм. Абдан жакшы экен. Менимче мындан ары дагы көптөр жардам берүүгө далалат кылат. Бул менин акыркы суроом сизге. Сиз буга чейин бул мамлекеттик кызматка келгенге чейин бош жүргөн учурумузда бир топ биздин мамлекеттин кемчиликтерин же болбосо ушул бүгүнкү күндө каралбай жаткан иштерди, кадр маселелери боюнча дагы пикириңизди айтып жүрдүңүз эле. Бүгүн өзүңүз ошол кызматта туруп эмнени байкадыңыз? Биздин мамлекетке эмне жетпейт экен? Казнабыз бөксө экен? Же бизде жетим жесир, сурамдылар, кедейлер көп бекен? Статистикадан карасак эле Кыргызстан биринчи болуп чыгат деги муктаж жагынан жарандарыбыздын көптүгү же болбосо кедей өлкө депчи. Анан кийин сиз ошол жердин казанында кошо кайнап жаткан киши катары, бүгүн милдеттүү мамлекеттин жумушун аткарып жаткан киши катары биздин мамлекетте жетишпеген эмнени байкадыңыз? Эми мындай да. Эң оболу албетте бүгүн маселелер көп. Анан мен
учур менен колдонуп бир суроого дагы жооп берип кетким келет да. Мына кээ бирөөлөр мына бул кызматка алданды, анан ушу кызмат эле керек экен депчи. Мен айтат элем, ар бир бүгүн мамлекетке элиме кызмат кылам деген адамдар кичинекей бир тармак болобу, кичинекей бир айыл өкмөт болобу, колуна алып, колдон келишинче дараметине жараша алып барып иш алып барыш керек да. Анан сындап эле отурган туура эмес деп ойлойм. Ошондуктан мен мына өзүм тармагым боюнча азыр иштеп жатабыз. Мамлекетте көп мындай ар кандай баягы мүчүлүштүктөр же болбосо проблемалар бар десем болот. Анан ошого эмнеге мындай өзүңдүн жарандык позицияңды же болбосо министр катары пикириңди айтпайсың деп айтат да. Анан бүгүн мен өзүмдүн тармагымда толук кандуу бүт маселелерди чечпей туруп, башка өзүмдүн ушу коллегамдын, башка министрликтин сен мынандай кылып атасың десе, бул биринчиден мамлекеттик кызматчынын этикасына да жатпайт. Экинчиден бул негизи эле моралдык жагынан туура эмес деп ойлойм да. Эгерде мен толугу менен өзүмдүн мага берилген, мага ишенип берилген тармакты мындай жөнгө салып койгон болсом, анда айтсам дагы болот эле. Ошондуктан сөзүңүз каралжы, мына бүгүн Баткендин чек ара чечилбей аткан маселесинде дагы сизди кошуп жазып атышат. Мурда ал киши көбүрөөк күч эле ушу чек аранын чечилбегенде, бүгүн кызмат алгандан кийин көңүл бурбай жатат деп. Же болбосо ушул Баткенге бүгүн мынакей айтылды, ал ким болору өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү. Ошол жака дагы бизге бир татыктуу кишини коюп берсе, ушу маселени бир жакшылап карап берсе деген нерсеге сизди көңүл бурбай атат деген пикирлерин жазып атышты. Мен мындай да, мен жетекчи болсом, кол астындагы баягы кызматкерлердин ким кандай дарамети бар, ким канчалык баягы кызматты тарта алат экен, мен аны билем, өзүм кызматкерлеримди. Демек, бүгүнкү күндө мамлекет жетекчилери, өкмөт жетекчилери кимге бирөөнү сунуштап берип аткан болсо, демек ошо кишилердин бир дараметини мындай байкап коюп атат болуш керек. Анан бул жерде мындай бир трагедия кылыштын кереги жок. Анан мен бүгүн ооба Баткенге көп сунуштарымды айтып, мындай өз пикирлеримди айтып жүргөм. Бирок бүгүнкү мен мына кызматта кылып атканда мен кээ бир нерселерди айта турган болсом, бул мен жетекчиме мындай сын айткандай болуп калам да. Же болбосо өзүмдүн коллегама сын айткандай болом. Ошондуктан бул баягы мамлекеттик кызматчынын этикасына да жатпайт. Мен айтпадымбы, жаңы мен эгерде бүт баарын бажарып койгон болсом, анда мен сүйлөсөм болот. Бирок эми ошол жерге кишилерди койгондон кийин алардын өзүнүн жоопкерчилиги, өзүнүн иши деп билем, канчалык аткарып атат. Мен бүгүн сын тартуудан, мындай сын таккандан алыс болушум керек деп ойлойм да. Анан жаңы сиздин маселеңизге кайтып келе турган болсок, сурооңузга айтпадыңызбы, маселе көп экен? Ооба, көп. Бүгүн мына социалдык маселелерди чечүү боюнча көп сунуштарды беребиз. Анын баары келип туруп кирешенин жоктугунан же болбосо ошо бюджетте акчанын жоктугунан келип такалып көп маселелер чечилбегендиги бар да. Ошондуктан биз мына 2 жылдан бери көп сунуштарды берип келатабыз. Мындай ошо именно бюджеттин тартыштыгына байланыштуу өтпөй аткан сунуштарыбыз да бар да. Бирок биз ошону менен эле отура бербей, биздин министрлик мына эмгек, анан жумушсуздукту жоюу боюнча иш алып барган министрлик катары дагы биз ошо кантип элдин баягы кирешесин көбөйтүү боюнча да өз мындай пикирлерибизди, өз сунуштарыбызды берип атабыз. Себеби биз анализ кылып көрдүк да, биздин министрликтин 99,2% чыгымдарыбыз социалдык жардамдын пассивдүү иш-чараларына жөнөтөт да. Бул баягы акча пособие таратып кое менен эле чектелип атабыз. Биз азыр бүгүнкү күндө ошо активдүү иш-чараларды, баягы балык бербестен балык кармаганды үйрөтүү жагына көбүрөөк көңүл бурайлы. Ар кандай социалдык контракттарды жайылтайлы. Ар кандай баягы киреше алып келүүчү долбоорлорду ишке ашырайлы. Ошол эле баягы майыптарды же болбосо көп балалууларды, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү баягы турак жай менен камсыз кылуу жагын кандай чечсе болот. Ошол эле мына айлык маяналарды кантип көтөрсө болот. Конкреттүү сунуштарыбыз менен биз ошону баардыгын өкмөткө берип атабыз. Атайын биз улуттук бир долбоор дагы иштеп чыктык.
кандай кылганда биз ушу пенсия пособияны көтөрө алабыз, айлыктарды көтөрө алабыз, кандай кылганда экономикага биз мындай жандануу бере алабыз, кандай кылганда жумуш орундарды түзө алабыз. Бул боюнча атайын улуттук долбоор, ал орусчасы мындай национальный проект целевого повышения доходов населения и устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана деп чоң долбоорду иштеп чыктык. Биз азыр министрлик тарабынан атайын премьер-министрде да презентация кылганбыз. Министерство экономика, Минсельхоз да бир топ министрлерге презентация кылганбыз. Анан эң негизгиси ошо бизнес тармагына же болбосо академиялык тармакка, ошол эле профессор, доктор наук, академиктерибизди да чакырып презентация кылдык. Эң жакшы бааны алып атабыз да. Бул реалдуу ишке ашыра турган проект деп баардыгы баасын берип атат. Эми ушуну ишке ашырыш керек. Биз азыр премьер-министрге былтыр сунуштаганбыз. Ал киши да көргөн анча-мынча тобокелчиликтерин, же болбосо ушуну ишке ашыруу концепциясын дагы ишке ашыргыла деп бизге убакыт берген. Аны да иштеп чыгып, азыр ушу күндө дагы ушу чоң проектибизди биз өкмөттүн мындай мындан ары иш алып баруусуна сунуштайлы деп турабыз да. Ушундай иштерди аткарып атабыз. Эми анын баарын убакыт көрсөтөт. Маегизге чоң рахмат. Бул бүгүнкү биздин өлкөнүн социалдык тармагы бир топ ушундай бир аксап турганына байланыштуу. Сиздин айткан пландарыңыз эгерде ишке ашса, мен ойлойм, бул бир чоң жетишкендик болот деп. Мындан ары келип дагы биздин студия аркылуу ушул коомчулукка болгон нерселерди ачык айкын айтып туруңуздар. Бизде мамлекеттик каналдар сыяктуу убакыт чектелген эмес. Эл эмнени билгиси келсе, ошону кененирээк айтып берсеңиздер, биз сиздерге убакыт беребиз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен. Рахмат.